облыс аймағынан алынған жаңалықтар топтомы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүл жумасын. Саламатта болуңуздар. Талас облустук телерадио компаниясы 2 жылдан бери улуттук телерадио берүү корпорациясынын курамында иш алып барып келет. Өсүздөгү жылы УТРКнын башкы директору Болот Тилебаев УТРК Талас телеканалынын абалы менен таанышып, техникалык жабдууларды жаңыртуу жана телеберүүлөрдүн сапатын арттыруу талабы коюлган. Мунун алкагында УТРКнын жетекчилигинин тапшырмасына ылайык облустук телеканалга 1 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары баягы өзүбүздүн демилгебиз менен Талас облустук өнүктүрүү фондуна жазылган долбоордун алкагында каржылоого жетиштик, дагы ошол материалдык техникалык базабызды дээрлик жаңыртууга жетиштик. Биздин ошол баягы Талас областындагы маанилүү иш-чараларды түз эфирде алып берүүдө, деги эле телеберүүлөрдүн сапатын арттырууда заманбап техникалык жабдууларды, видео камераларды, монтаждоочу компьютерлерди, пульттук башкаруудагы керектүү техникаларды дээрлик жаңыртууга жетиштик. Талас облусунун эле эмес, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүндөгү маанилүү маалыматтарды телегөрүүчүлөргө сапаттуу жеткирүүдө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп билебиз. Белгилүү болгондой, УТРК Талас телеканалынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында долбоор даярдалып, Талас облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна ээ болгон. Бүгүнкү күндө облустук телеканалдын техникалык жабдуулары толугу менен жаңыртылды. 23-жылы байкоочу кеңешке отурумга көрсөтүп, ошол жерден колдоо тапкан. Колдоо таап, колдоонун суммасы 4 миллион 892 миң сом болду. Бүгүнкү күндө жакшы, ошол суммага жабдуулардын баардыгын алып, азыр иш жүргүзүшүп атат. Талас телеканалындагы техникалык жаңылануулар УТРКнын колдоосу менен ишке ашып, сапаттуу берүүлөрдү даярдоого өбөлгө болот. Буга кошумча заманбап техникалык жабдуулардын алынышы кызматкерлердин иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түздү. УТРК Талас телеканалынын аппаратына студийный комплекс жаңыланды. Бул 90% жаңыланды десек болот. Жана ноутбуктар, акыркы үлгүдөгү системный блоктор орнотулду, азыр иштеп жатат. SD формат менен чыгып жүргөн болсок, соцсеттерге, эфирлерге, азыр соцсетке HD менен чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Андан тышкары бул көчмө студияда код PTS толук жаңыланды. Бул операторлордун связь, видеосендерлер, дагы 4 камера алынды, жаңы акыркы үлгүдөгү. Ушулар менен быйылкы жылы толуктанды. VMix программасынын өзгөчөлүгү, жаңы келген аппараттардын өзгөчөлүгү бизге аябай жеңил болду. Буга кошумча Альянс Алтын компаниясы 8 декабрь телевидение кызматкерлеринин күнүнө карата техникалык колдоосун көрсөттү. Ошо телевиденияга керектүү жабдыктар деп айтылгандан компаниянын жетекчилиги туура көрүп, ошо бүгүн майрамыңыздарга карата бул бир жакшы ийгиликтер болсун. Альянс Алтын компаниясынан алынган ошо атайын жабдуулар бир пайдасы тийип, ошо телевидениянын өнүгүшүнө чоң салымдары кошуло берсин. УТРК Талас телеканалындагы жаңылануулар облус аймагындагы маанилүү маракелик иш-чараларды УТРКнын эфирине түз алып берүүгө шарт түздү. Талас облусунун 80 жылдыгына арналган иш-чараларды 3 күн бою түз эфирде чагылдырууга жетиштик. Мындан сырткары ошол расмий иш-чараны дагы биз ошол түз эфирде көрүүчүлөргө чагылдыра алдык. Мунун өзү ошол бизге алынган УТРКнын колдоосу менен, Талас облустук өнүктүрүү фондунун колдоосу менен алынган техникалардын таасиринен улам ошол биздин демилгебиз ишке ашып, түз эфирде көрүүчүлөрүбүзгө жакшынакай иш-чараны чагылдырууга жетиштик. Белгилей кетсек, УТРКнын курамында иш алып баруу менен облустук телеканалдын ишмердүүлүгү кыйла жакшырды. 2024 жыл УТРК Талас телеканалы үчүн жемиштүү жылдардан болду. Алсак жалпы 6 миллион сомго жакын каражатка материалдык техникалык базасын жаңыртууга жетишип, республикалык деңгээлде мекенин аймактар, керемет өлкөм программалары даярдалууда. Норузбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.